музыкалык үй тапшырма конкурсын баштайбыз. Алдыңыздарда Торнадо командасы. Армату досторым, біздің үй тапшырма конкурсымыздың темасы елестетіңіздер, фантазияны жандырыңыздар. 2122 жыл. 2122 жыл бізден 100 жылдан кейін мектепте ошол замандағы жаштардың мектептегі оқиясы көріңіздер. Салам балдар! Адыши! Жақшы, балдар. Бүгін қайсы число? 2122 жыл 24 декабр. О, молодец. Бұйыл Қырғызстанда қандай жыл деп жарияланды? Мен білем. Тұр. Көгүчтөрдүн укугун коргоочу жыл. Doğru keldi деген şu da ağay. Жан. Соттолуп кетесиз, менин укугум коңгоозат. Жақсы, отургула. Үйгө тапшырмам не болгон? Үйгө тапшырманы мен билем. Кыргыз жыттанган, кыргыздын оозунан оозго, элден элге өткөн накта кыргыз элдик ырларын жаттап келүү. Ой, молодец, отур. Ким жаттап келди? Агай, мен жаттадым. Тур. Айтайынбы? Агай, бул ыр Кыргызстандын тарыхы ыры. Мен нарахате. Сен нарахате. Кыздар нарахате. Балдар нарахате. Мы все хате. Жақшы. Дағы ким даярданып келди? Биз. Бул дагы өзгөчө элден элге оозон өзгө өткөн өзгөчө нукура кыргыз жыттанган ыр. Wi-Fi'ың жоқ bu emne. Төлөн элек. Төлөсөң болбой bu ne? Болсо керек. Молодец балдар. Сен тур. Мен. Сен не жаттап келдиң? Мен эпос жаттап келдим агай. Эпос? Эпос жаттадым. Ой, молодец. Кыргызды кыргыз экенин таңдаган эпос жаттадым. Мен эпосту 124 бетин жаттап айтып берем сизге. Чын-чынында ким айтчы, ким билет. Ортабызда чын-чынында ким билет. Мен билем, жүр көрсөтөм. Ойба? Отурчу. Анан дагы мен силерге макал бергем да, макал жаттап келдиңерби? Мен жаттап келдим. Кандай? Родной, бетиңе эле айтайын, номер 1 крас сенсиң, родной. Сен түкіргенде түкіріктің орнына бал чачырайт, родной. Түкірчі, родной. Ичип таштайын, родной. Бирок сен оозуңдан түкүрүк эле чачырылып атат азыр, Бүгүнкү сабактын тапшырмасы биздин ата-бабаларыбыз жөнүндө, биздин Кыргызстаныбыздын өнүгүшүнө чоң салымын кошкон адамдар жөнүндө сүйлөшөбүз, балдар. Болду. Биринчи биздин бабабыз, атабыз бул сүрөт Бауыржан. Ким атабыз? Бауыржан атабыз. Бул илимпоз болгон. Не кылган? Карышкырдын сүтүн ичсе болот деп далилдеп чыккан. Өзү ичкенби? Ичкен да, конечно. Бир суроо Шору ичкенби же куя ичкенби? Аны карышкырдан сураш керек. Жакшы. Балдар, кийинкиси биздин датка энебиз. Датка энебиз биздин мотиваторубуз, жаштарыбыздын өнүгүүсүнө мындай чоң салым кошкон Гүлзат Мамытбек датка. Бул аялдын бир популярдуу сөздөрү бар. Ким билет? Ким айтып берет? Мен билем агай. Айт. Шалпыйбагыла. Кыздар, шалпыйбагыла. Фигураңар мендей болсун. Шалпыйба. Не болду сага? Шалпыйып кеттим. Коркуп кеттим. Жонче, кийинки атабыз жөнүндө мына ал
Бұл біздің Арапбай Самса атауыз. Бар болсын. Бұл атасы не іш қылған? Қырғызстанда уағында ачарчылық болған. Ачарчылықта самса сатып, елдерізді сақтап қалған. Ошондан кейін мэрияға мұның естелігін орнаттық. Лелинен көрі түзік да. Лелинен көрі түзік бір ақшында. Анан Арапбай атауыздың бір сөзі бар болчу. Қандай сөз? Чоң бұл кішіне бір самса болса болды деген. Жақшы. Бұлар бүтті. Эми мен сілерді таныштырдым. Эми дағы адамдарды көрсетім, сілер айтасыңар кім екен. Мақұл бұл? Тарихи инсандар. Тарихи инсандар, тарихи аталарымыздан. Кейінгі сурет. Бұл адам кім болған? Бұл атауыз Элнус Кулназаров атауыз. Бұл атауыз емон қиын адам болғанда. Депутат елдің қамын ойлағанда. Анан бүт тамадалардың башында тұрған, анан башында тұрып ушунчалык мейримдүү болуп, акырына чейин биздин арабызда жашап, ошентип көзү кайшыш болгон. Не болуп өтүп кеткен экен, а? Элнус атамбы? Элнус атам өзү мында айбаттуу сүрдүү көрүнгөнү менен жүрөгү кичине назик адам эле да. Анан ол сөз көтөрө албай деп тарына берет эле да. Анан досторунун арасында отурган экен, бирөөсү Элнус атам капак болгон экен, кылып давлениясы көтөрүлүп өлүп калган. Чын? Тарыхта жазылган. Молодец, молодец. Жакшы 5. Кийинкиси бул ким? Мен билем. Ой, турчу гана. Бұл улуу Элдар Кадыркулов атабыз. Элдар Кадыркулов атабыз кыргыздын маданиятына жана спортуна өтө чоң салым кошкон. Туура. Ооба, анан өзгөчөлүгү конокторду өтө катуу сыйлашат да. Ооба. Конок деп өзүн жептирде уккам. Кандайча өзүн жейт? Бир күн за граница барган экен, коноктор анча сыйлай албай калган экен. Конок деп туруп өтүп кетти. Жақшы. Кийинкиси. Агай, муну мен билем. Ким бул? Бул Абай Большевик деген атабыз болот. Таныйм мен. Ким болгон бул? Бул илгери телевизор болгон да. Ошондо телевиденияда иштеп, бүт телевидение жаатында иштеп, элдерге кызмат кылып иштеген. Телевиденияны башкарган, маалыматтарды жеткирип турган. Башкарган. Анан бул атабыз Кыргызстанга ушундай бир чоң салым менен тарыхта калган киши. Кандай чоң салым кошкон? Бул киши Домбутаны Карасун жолуга көчүргөн. Браво. Өтө катуу иш кылыптыр. Неге ака жылдыр берген экен, а? Эч ким көрбөс десе керек. Кийинкиси. Мен таныйм. Ким бул? Бул Икрам Юлдашев атабыз. Ким болгон? Бул Икрам атабызчы биздин заманга чейин жашаган. Эң кызыгы азыркы учурда дагы жашайт. Бизден кийин дагы жашайт. Бул атабыз өлбөскө шейин. Тура. Бул ким? Мен билем агай. Бул Кадыр Жармас деген агайыбыз атабыз болгон бул. Бул атабыз аябай күчтүү иштеди кылган. Маданиятка аябай күчтүү салымдарды кошуп, мында жаштарды бар го, жаштарды аябай сонун башын бириктеген да. Эң кызыгы бул атабыз 100 томдук китеп жазган. Койчу. Не деген китеп жазган? Конок сөзүнүн 1000 түрү деген. Жақшы. Эми. Мына. Бул команда кайсыл команда? Ким билет? Біз Таныбайбыз. Жок, таныбайбыз. БТС-пе? О, алдыдағы бала окшойт экен да. Таныбайбыз. Жок. Бул Торнадо командасы бизге чейин жашашкан. Алар көңүлдүү жигиттер деген бир күлкү долбооруна катышкан. Бирок эң кызыгы бир да жол чемпион болушкан эмес. Анткени буларды эч ким жакшы көргөн эмес. Калсар да жаман көрчүлө да. Анан булар Баткендин атынан чыгып, Баткендин намын коргошкон. Агай суроо да? Баткен не ол? Баткенди билбейсиңерби? Жок. Биздин заманда, бизге чейинки заманда
Баткен деген bir область болгон. Анын чегара маселесин эч ким чечкен эмес. Анан башка мамлекеттер кол салып, анан акыры жоюлуп кеткен. Жаман болуптур. Чечип койчу. Мына акыркы адамыбызды, мына бул ким? Бул ким? Таныбадык. Yok, tanımadık yok. Ağay, tanımayıp geliniz bu kişini. Ağay. Kim bu? Kıtay bu. Tanımayız ağay. Tanыбайсыңар. Мен таныйм агай. Tanıysınбы? Ооба. Тур. Мен бул киши жөнүндө бир кененирээк айтып өтсөм агай. Бул жашоодо өз өлсө дагы сөз өлбөгөн инсандар бар. Бул инсан, улуу инсан бизге чыныгы бактылуулуктун жолун мынол жакта деп көрсөтүп берген инсан. Бирок биз ал жолду тандабастан тескеринче маанисиз, маңызсыз жолду тандап ушул кейипке келип олтурабыз. Жашообуз туңгуюкка келип олтурат. Бул инсандын көрсөтүп берген бактылуулук жолу менен жашаганыбызда биз давно бейиште жашайт элек. Мен бул инсан үчүн 4 сап ыр жазганын айтып берсем болобу? Болот. Шайтанга да каршы биздин куралыбыз намаз оку, дуа менен Кураныбыз. Намаз оку, тоо окул деп кайра даават кылып өттү устаз чубагыбыз. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу достор, урматтуу калыстар, бул тамаша менен үй тапшырма конкурсу менен бирөөнүн үстүнөн күлөбүз деген оюбуз жок. Туура түшүнөсүздөр деп ойлойбуз. Биз болгон айтайын деген нерсебиз барыбыз келечегибиз болгон жаштарды туура багыт менен тарбиялайлы. Азыркы биздин көрсөткөн үй тапшырмага түшүп калыштан Кудайым өзү сактасын. Торнадо командасы биз сиздерди сүйөбүз. Урматтайбыз чын жүрөктөн Баткен, Кызылкая, Торнадо биз сиздерди жакшы көрөбүз.